Түрмө менен коркуткан бийликти биз кайра түрмөнүн ичине жатып алып коркутабыз. Эч качан эч кимден коркпойбуз. Биз адилеттүүлүк күндөйбүз, укуктук талакка гана чакырабыз. Эч качан мамлекетти басып алуу, революция кылуу, же болбосо бир башкача бир жаман оюбуз болсо, тергөөчүлөр келди, обыск кылды, үйүмөн таппайт беле. Же колума кармасынчы, могу сенин үйүңөн тагылган граната, же могу курал-жарак сеники деп чакырсынчы. Эч кандай эмес. Бийлик бүгүн соттук адилеттүүлүк, соттук реформа болду деп канчалык кыйкырганы менен, элди алдаганы менен эч качан иш жүзүндө андай болгон жок. Бүгүн 26 камалып жатабыз. Мейли, мен башкалар үчүн жооп бербейм. Бирок өзүм үчүн айтканда, бир дагы ошо Facebook'тагы постум же буга чейинки кайрылууларымда бийликти басып алалы, келгиле чогулгула дегенди бир да чакырык жок. Менин да акылым бар. Эгер эркин журналист катары бийлик ушундай эркин медиаларды жабам, бизге болгону кара яшик гана керек дей турган болсо, бийлик жаңылат. Анда бийлик эркин медианы эмес, өзүн угунткан болот. Бир убакта Садыр Жапаров элин таштап, өлкөсүн таштап, чет жака кетип, кара яшиктерде бүгүнкү мамлекеттик каналдарды каралаган. Эркин медиага муктаждыгын суктануу менен айткан.